Кириш сөз. Достор, эсиңердеби? Бала чакта бактарга чыгып, кичинекей көк өрүктөрдү үзүп жеп, көздөрүбүздү жүлжүйтүп алып ичиркенсек дагы ошондон ырахат алчубуз. Ойногон сайын бакка чыгуу адат болуп отуруп, жемиш бышчы учурга келгенде бакта өрүк калбай калчу. Азыр болсо бой жетип чоңоюп, өрүктүн бышканын жеп бала чактан кем эмес ырахат алабыз, чынбы? Бирок бул жемиш өзүндө кандай сырларды катат болду экен? Өрүк биздин сулуулугубузга жана саламаттыгыбызга чоң салым кошору бизге маалымбы? Тарыхы. Абрикостун мекени катары Кытай мамлекетинин түндүк тарабы эсептелет. Ал жакта бүгүнкү күнгө чейин өрүктүн жапайы түрлөрү кенен өсөт. Жемиш Грецияга улуу Александр аркылуу келген. Грециядан Римге жетип, аз убакыт ичинде жер ортолук деңизге таркаган. 18-кылымда абрикос багы Түндүк Америкага жеткен. Ошентип ал жактан акклиматизацияланып, Миссисипи дарыясынын жээгинде жайгашкан штаттарга таркаган. Кызыктуу фактылар. Абрикостун узакка созулган саякаты ушуну менен аяктаган эмес. Бир жолку айга сапар тартууда америкалык астронавттар азык катары өрүк ала кетишет. Ошентип Аполлондун астронавттары кургатылган өрүк жешкен. Анын курамынын 40%га чейинки бөлүгү сахардан тургандыктан адамга көбүрөөк энергия берет. Дагы бир кызыктуу маалымат айта кетсек, Гималайда жашаган адамдардын кайсы бир тобунун негизги азыгы катары өрүк саналат. Алар узак өмүр сүргөнү, ден соолугунун сактыгы жана вегетариандык тамак ашы менен айырмаланышат. Курамы. Абрикостун курамында көп клетчатка жана аз калорий камтылган. Бул ашыкча салмактан арылып, тамак сиңирүүнү жөнгө салууну каалагандар үчүн эң сонун азык. Өрүк курамындагы калий боюнча чемпион болуп саналат. 100 грамм жаңы жемиште 305 мг кургатылганында 1700-кө чейин калий кездешет. Андан сырткары, абрикостун курамындагы бардык компоненттер сиңимдүү келет. Анын курамындагы негизги компонент бул бета-каротин. Аны А провитамини деп аташат. Абрикостун дарычылык касиетине жооп берүүчү дал ушул компонент. Пайдалуу жактары. Өрүктүн пайдалуулугунан эч кандай шек жок. Аны ар кандай илимий изилдөөлөр, доктурлардын жыйынтыктары, жөнөкөй элдин байкоосу далилдеп келген. Жемиштин жумшак мөмөсү дагы, данеги дагы, бактын кабыгы дагы, жалпырагы дагы өтө пайдалуу. Эмесе, абрикос бизге кайсы учурда жардам берет деген суроону карай кетели. Көз ооруларында. Күнүмдүк үлүшкө абрикосту кошуп туруп, көздүн көрүүсүн курчутат. Анемияда. Кош бойлуу айымдарга абрикос сунушталат. Себеби организм керектүү өлчөмдөгү темир менен камсыздалып, темирдин жетишсиздигинен пайда болгон анемия алдын алынат. Доктурлар кичинекей балдарга өрүктүн каалаган түрүн сунушташат. Бул мээнин өрчүшүнө чоң салым кошуп, бийик концентрацияны өрчүтүүгө жардам берет. Тери ооруларында. Курамындагы А провитамининин натыйжасында инфекцияларга каршы турууга жакшы көмөк көрсөтөт. Абрикос фарингит, синусит жана экзема сыяктуу ооруларда мыкты даба боло алат. Нерв ооруларында. Баш мээнин клеткаларын кайра калыпка келтирүүдө өрүк багынын кабыгын кайнатып, суусундук жасап оорулууга беришет. Абрикос нерв системаларын бир калыпка кармаганга жакшы жардам берет. Ошондуктан жемиш астения, депрессия, невроздук жана табит жоголуу сыяктуу ооруларда жакшы жардамчы. Косметологияда. Абрикосту сулуулук үчүн да көп колдонушат. Өрүктөн майлуу тери үчүн мыкты маска жана скраб жасаса болот. Мындай маскалар өлүк клеткалардан арылып, назик жана сулуу териге ээ болууну шарттайт. Колдонуу. Албетте, өрүктү жаңы үзүлгөн кезде жеген жакшы. Эң эле жакшы натыйжага ээ болуу үчүн атайын өрүк диетасы сунушталат. Бул 15 күнгө созулуучу диета. Күнүнө 1,5 килограмм өрүк жеш керек. Өзгөчө кечки тамак учурунда негизги азык катары абрикос жеш сунушталат. Ал эми ашказан ичеги ооруларында бир гана өрүк ширеси менен чектелсе, же жаңы бышкан жемиш гана жесе болот. Кышкысын кургатылган түрү да табылгыс азык. Анткени кургатылган түрү бардык пайдалуу сапаттарын өзүндө сактап калат. Жыйынтык. Достор, биздин өлкөбүздө өрүктүн канчалаган түрлөрү, сорттору өсөт. Келгиле, жаратылышыбыз берген байлыкты кадырлап, барктайлы, оорубаңыздар. Ар бир угарманыбызга чын ден соолук каалайбыз. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.